жаңы бизнес менен рынокко кирейин деп атсыңар. Кыргызстанда болобу, өзүңүн айылыңарда болобу, шаарыңарда болобу, жаңы рынок менен, жаңы бизнес менен, жаңы идея менен кирейин деп атсыңар. Кантип кириш керек? В первую очередь анализ. Анализ өтө важный. Мен кандай ходду колдоном негизи. Ошон үчүн колдонгон үчүн мен уверенно кирем да рынокко. Могул бизнеске кирсем, могул тармакка кирсем, либо мен номер один болом, либо ал жака кирбейм да. Номер один болгонго кайсыл нерсени колдонуп мен көзүм жетет. Ошон бөлүшүп кетейин. Көптөр, допустим, мен мороженый боюнча кирейин деп атам рыноккачы. Кирердин астында карайм да, конкурент эң номер один болгон конкурент бар да. Мен мороженый эмес, мороженойду көп айтып койдум го дейм. Мен эми айтайын. Логистический компания боюнча рынокко киргим келип атат деп элестетели. Логистический компания кандай? Курьерский служба региондорго ориентированный доставкасы менен. Бардыгы эле билет чыгар Ылдам экспрессти. Ылдам экспресске, допустим, лидер рынка да. Мен ошол рынокко кирем десем, мен лидерден коркпош керекмин. Мен лидерге ориентир кармайм. Лидерди полностью изучать этип чыгам. Ичине кирип иштесем дагы, адамдарым иштесе дагы бүттүгүн улучшать этмес, бүт процесстерин көрүп чыгам. Анан минус болгон жерлери бар негизи лидердинчи. Анан мен монтип ойлонбойм да. Азыр мен могул жактан реклама жагы слабый экен. Реклама жакка мен конкреттен бюджет салып туруп, мен өзүм компания 2 эсе 3 эсе көп бюджет салып туруп, мен продажамды 2 эсе 3 эсе көтөрүп алам. Же, допустим, обслуживание жагы слабый болуп атабы, мен обслуживаниемди вообще космос кылам да, обслуживание менен уруп кетем. 2 эсе 3 эсе көп кылып алсам болот. Же акча оборотко көп киргизем, оборотко. Ошол менен мен күчтүү жагым ошол эле болот. Ошо мен алам деп туруп эч качан бир тармагын эле карабагыла да. Болушунча майда бизнес процесстерге бөлөсүңөр. Мына айтканда, биринчиден заявка алгандан баштап, реклама, обслуживание, диспетчерский заявканы алып баргандан боюнча, болушунча бизнес процесстерди бөлөсүңөр циклдарга. Анан кийин, допустим, 100 бизнес процессти бөлдүңөр. Ар бирөөнү конкуренттен караганда 1%ке жакшыраак кылгыла. 1%ке жакшыраак кылгыла, кээдеген хотя бы ошондой кылгыла. Анан баарын топтоп келгенде силер 100%ке жакшыраак кылдыңар болот да. Ошондо салыштырганда в 2 раза лучше болуп калат да. В 2 раза лучше болуп калат ошондо. Мен ушундай нерсени колдоном да. Любой рынокко киргенде конкурентти карайм, лидер рынканы карайм, ошого мен аябай эрегишем. Бүт нерсесин изучать этип, минимум ошондой кылгым келет, же андан да жакшыраак кылыш керек. Ошондо рынокко спокойно киресиң болот да. Кыскача айтканда ушундай, бирок технический вопросторго кирсек, аякта аябай көп технический вопростор бар. Биринчи термин ушундай.